Азыр мен ушул кружкага түкүрүп, анан бул мына иним тартып атат, биякта балдар отурат. Ушуларга түкүртүп, анан ичсем не дейсиздер? Бул Мухаммадтын чиласын кылыш керек экен, Куран окуш керек, бул баш айнып каптыр дейсиздер да. Бирок аял өзүнүн жеке никесиндеги болгон аялын башка эркектердин ортосуна салып берип, гыйбат кылып, ушак кылып, мен аялым мындай, аял мындай деп отурган эркектер, же аял болсо эрин гыйбат кылып подружкасына салып берип сүйлөшүп отурган аялдар бирөөгө түкүртүп ошол тамакты жешке барабар, бирөөгө түкүртүп ошол сууду ичишке барабар. Кудайыма шүгүр. Не кереги бар? Неге жиркенбейсизби? Кичине грамм жиркенүү болуш керек да. Бирөөдөн калган түкүрүк сууду ичесизби? Жок. Бул жөн эле окшоштуруу, мисал катары айттым. Бирок ушундай төмөн эркектер бар. Бирөөнүн чимкирип кеткен чимкирик жерине өзүнүн эң таза бала чыга турган, тукум улай турган, эң ыйык, мындайча айтканда, эң сезимтал жерин мусор ящикке тыгат. Ал мусорга нечендеген мусорлар чимкирип кетпеген. Не деген мусор адамдар келип ал жерге чимкирип кетпеген. Бирок ошо чимкирикти жалап жүргөн эркектер жок эмес. Эркектер ойлонайлы. Көзүбүздү ачайлы. Ойлонойлу.